Babаңар чалып атат. Алло. Алло, саңасызбы ата? Кандайсыңар? Жакшы турасыңарбы? Ден соолуктарыңар жакшыбы? Үйдөгүлөр жакшыбы, жакшы турабы? Атам жакшы, ден соолугу жакшы. Апам жакшы жүрөбү? Кыздар жакшы окуп атабы? Сиздерди жүдөтпөйлеби? Балдар жакшы, буюрса каникулга тарашты, эртең бакыл келсе, бак менен барышат го. Сүйлөшөсүңбү? Мен Жазгүл менен сүйлөш. Мамаң экен сүйлөш. Кандайсың Жазгүл? Жакшыбы? Жакшы окуп атасыңарбы? Каникулга тарадык. Эртең бакатам келсе, бакатам менен кетебиз. Bilbeyim senin kanday oydun ekeni. Birok seni jakınımday severim. Erteli geçirsin yener kelep. Özüm çili çırgap жүргөн kesin. Bütün aytır sensin baram. Gülüp koysun uşunçalık bana. Sezip жүрсün benim uşuna bağım. Ses verip koysun doyumlukuna. Sezip жүрсün benim uşuna bağım. Ses verip koysun doyumlukuna. Teatrga barganda papam табыс ойногон жерге бандыранганы камда көзүбүзгө киндер алганбыз да чоң урайымда чыкпай ошол триката деген эме Tanrı'ya kal istedim. Onun lütfen beni.
Менин атым Амантай. А бул чоң атам Таштанбек Акматов. Муну чоң атамдын досу атактуу айкелчи Тургунбай Садыков жасаган. Тургунбай ата жыл сайын жайында кымыз ичкени биздикине келет. Ал экөө тең азыр 86 жашка келип калды. Анын айкелдери Кыргызстанда деле эмес, чет мамлекеттерде да орнотулган. Чоң атамдын атасы колхоздо чабан болгон. Ушунун өзү чоң атамдын болочок тагдырын аныктап койгон. Чоң атам орто мектепти бүтөөрү менен 17 жашынан атасынын кесибин улантууну чечет. Чоң атам колхоздо иштеген 33 жыл аралыгында таалыбаган эмгеги аркасында кадыр барк күтүп, атак даңкка ээ болду. Ал 2 жолку баатыр деген эң жогорку наамга татыктуу болгон. Кийин Кыргыз Республикасынын баатыры деген наамы ыйгарылды. Өлкөбүз эгемендик алгандан кийин чоң атам бир корогойду менин атам Баатырбек өткөрүп берип, өзү Карагыжурга көчүп барды. Ал кезде анын 25 топоз, анан уй жана бир нече жылкысы бар болчу. Мына быйыл 9-жыл кыштап жатамын. Анын бер жагында кичинекей дөбө, аны киндик дөбө деп коет. Мына ошол киндик дөбөдөн мындай күн чыгышты карай келгенде машиненин жолунан жүрүп отуруп, буякы көрүнгөн дөбөгө өтүп барып, ошол машиненин жолу мындай карата жол келет. Ошол жолду бизден ошол жол буякы келип, буякта Ак күмбөз деп аталып коет. Ошол Ак күмбөз мындан арыдагы 1,5-2 километрче чеги бар. Ошондон бери карата ошол аймак бизге тиешелүү. Түндүн бир малы болуп калды го да, малды карабайбызбы? Кой анда карайлы, тур. Арчек, мен дагы тартып койчу. Бектер. Баракелди. Ой. Жылкы тын чалып калыптыр да, кичине арып жылдыр балам. Мен 9-классты бүтүрүп, чоң атама жардам берүү үчүн барып калгам. Анан ошол боюнча калып калдым. Чоң атам да: "Эми балам, өзүң ушундай чечимге келген болсоң, кала бер" деп каршы болгон жок. Кимдир бирөөгө Таштанбек Акматовдун ишин улантууну буйруп турса керек. Бүгүн жакшы күн болду. Окуп аткан небере чөбөрөлөрүм баары келип, бакылан келди. 20 күндөн ашык убакытта отпуска деле бүгүн араң келди уулум. Жакшы болду. Үйгө кичине берекке кирип калды, моментип тамак аш болуп.
gülüm gümüşlüyüm aydayım. Altınım dep ayttım gele bardayım. Birok sende bir başka çacır kalabar. Bilbim arka tenin sattım kardayım. Bası çıkmaz hoşun senin çırağın. Bacırayıp gülümsürüp durğana. Hoşun senin çırağına gitmedi. O kara kız kanday ayladı bana. Күндөрдүн бир күнүндө чоң атам топоздун тим эле аппак кардай болгон мамалагын көрүп калат. Ошондон баштап бул өзгөчө аппакай түстү жактырып калып, ак топосту көбөйтүү идеясын ишке ашырууга күйүп жанып кирише баштайт. Жыл санап кара топосту азайтып, ак мамалыктарды гана өстүрө баштады. Ошентип 5 жыл ичинде эле ак топоздун саны көбөйүп 90%га жетти. Мен билгенден чоң атамдын баштаган ишин аягына чыкмайынча жаны тынбаган өжөрлүгү бар. Эми оракылда бир кара бука кошулуп калды. Кара буканын нээси жок. Ошо жаз өттү, жай өттү, мына күз өттү. Кара бука секиргенде кара бабалак түшүп калат. Ошондуктан аны карлап туруп тушап коюп атат. Тарт. Турба. Карма. Тоз астынан, тоз. Сал. Да. Торду жүрөк. Торду жүрөк. Берек, жақында. Тоба. Жақындырақ. Нарында Орктам деген айылда төрөлгөм. Мамам, папам үйдө үй чарба менен алектенет. Мамам мугалим. Ошол эле Орктам айылында 9-класска чейин ошол жакта окудум. 9-ду бүтүп Нарынга мед колледжге тапшырып, аякты бүтүп, анан Амантай менен таанышып, анан ушул үйгө келин болуп келдим. 3 балабыз бар. Балдарыбыз чоңойду. Атам колунда 10 жылдан бери ушул жакта кызматтамын.
Эки кызыбыз көлдө, сарайда атамдын колунда ата менен окутат ошол жакта. Экөөнү бирөө 2-класс болду улусу. Кичүүсү быйыл Нонойго барды. Ноной окуп атышат. Жакшы. Аябай катуу толкунданып келгем, атамдай кишиге келин болуш деле оңой эмес да. Сыймыктанып, бир чети сыймыктанып, бир чети толкундонуу менен келгем ушул үйгө. Ушу атамдын жолдоп эле атамдын немесин улантып кетсек деген оюбуз бар аманда экөөбүздүн. Ошол атамдын калган немесин улантып, ошонусун таштабай эле улантып кетебиз буюрса. А бул болсо атамдын иниси Бакыт. Биздин башкы менеджерибиз. Өзү шаарда жашап, иштеп, бизди тамак аш, азыктары тоюп, дары дармек,
жана башкалар менен камсыздап турат. Чоң атам болгон жаңылыктын баарын ушул аркылуу билип турат. Көрдүң жакшы эле бар эле. Тылды илайлык. Эти жакшырактар жакшы эле. А берки Жамазардыкы берки малдар, буйлар, эмелер ылдыйрап эле турат. Арыктар базарда. Мал көп базарда. А топоз кетип атат. Топозго баргырдыр. Биздин малга кызыккан эки жактагы чет жакалардагылардан болуп алып жатабы. Былтыркы жанагы Азербайжанга мамлекет аркылуу келишим болгон үчүн анан топоз кетти, 100 топоз кетти ат башыдан. Ал эки президент кол коюшкан экен да. Аны жолдон казактар өткөзбөй, эң эле маселе казак өткөзбөй өтөт тирүү малды. Самолет менен салып кетишти. Грузовой самолет жалдап келип туруп клетка бизден жазап эле салып кетишти. Мамлекеттик программа болчу да бул.
Мен айтпадымбы? Чоң атам атактуу инсан деп. Бизге киночу, телеге тарткан журналисттер бат-бат келип турат. Ал жөнүндө макала, очерк жазгандар көп. Жана жазып да жаткандар армын. Атыгүл ага арнап ыр, жана керек болсо поэма жазып келет. Бир поэмада мен жөнүндө да ыр саптар кездешет. Азыр эстейинчи. Киндик дөбө ак күмбөз, муз бурутту жайлап кыштаган, бир далай түндү күзөтүп, бир көзүн ачып уктаган азамат жигит Амантай. Көптөн бери көрөлүк эле. Болду. Бүгүн көрүлүп калган тура. Стоп, окей.